Айланайын кыргыз элим, биз силерден суранып кетебиз. Биз ушунча жылдан бери сатылганыбызды дагы эле мойнубузга албай жүрөбүз. Сатылып түгүүбүзгө кимдер жетип атат? Адахан Мадумаров жетип атат, Текебаев жетип атат, Сурабалдиева жетип атат. Ошо Райым миллионду Садыр Жапаровга кошуп жамандаган элдер кандай өзүңөр барды ошентип сүйлөгөнгө. Мына азыр Facebook эмелерге Садыр Жапаровдун илгерки тамактан отурганын коюп алышып, азыр жырга отурат деп не үчүн жалган сөздөрдү сүйлөйсүңөр? Чындыктын аркасына жетиш үчүн бизге канча жыл, канча убакыт керек? Канча жыл биз ушинтип Москвада темселеп, жаш балдарыбызды тыштап коюп ушинтип жүрөбүз, бири-бирибизге меримибизди тойгузбай. Ушу Адахан Мадумаров түлкү экенин кантип билбей атасыңар, кандай башыңарга жетпей атат? Текебаев илгери мен кичинекей мезгилинде мен Текебаевга ишенчүмүн. Текебаев заманды оңдойт деп. Оңдогон жок. Мадумаров сүйлөп келет, сүйлөгөндүн аркасынан эч бир чыкпай атат. Биз ушинтип какшанып жүрө беребизби? Жанар Акаев болсо жалгандан жалган оң путуна ок тийсе сол путума тийди деп, жакынкы күндө болгон нерсени жалган айтып, эме Фейсбуктарга коюптур. А видеодо көрүнүп турат оң бутуна жаракат кеткенин. Эмне үчүн жалгандарды айтып элди бурмалай бересиңер? Ошо элдер азыр элдин башы гаңгирап калды, кайсы бирине ишенишин билбей. Аракет кылгыла, ушу Мадумаров түлкү экенин кантип билбей атасыңар? Айтылып, дана көзүңөр менен көрүнүп турат го. Садыр Жапаровдай адам жок. Бул Садыр Жапаров канча жылдан бери ушу элим, жерим деп күйүп отурат. Түрмөдө атасы менен, апасы менен, баласы менен кайгысында күрөшүп ошол жерде ошолор үчүн деле чыгып кетсе болот, бир кол коюп чыккан жок ошондо дагы. Чыкпай эле ошо элди ойлоду. Акыркы кайрылуу катынды окудуңарбы, окубадыңарбы, көбүңөр окубасаңар керек. Ошон үчүн түшүнбөй атасыңар Садыр Жапаровдун программаларына башыңарды чилиткиңер келбей атат. 2000 же 1000 сомго же 5000 алданып коюп жүрөсүңөр. Ойлонгула, менин туугандарым, менин бир туугандарым, силер деле ойлонгула. Битте сиз эмнени чечесиз дегендер бар. Же мен достор менен бар. Битте сен эмнени чечесиң деп. Мен чечкен эмес, просто ошо болгон түшүнүгүмдү силерге айтып жеткизейин. Менен балким 5-10 жыл түшүнбөй жүргөндүрмүн. Элге кайрылганым ушул.